алейкум достор. Кандайсыздар, тугандар? Италиядан чоң салам барыңыздарга. Италиянын толуу жерлерине монтип кар жаап болуптур. Кыш -5 градус. Якта жолду жаап салды. Элдин баары очередте турабыз. Биздин Кыргызстан тоолорго окшогон. Акшына сон тоолор. Биякта болсо Мөнбулан деген неме бар. Туннель. Ошол туннелди көрсөтөйүн сиздерге. Ошол туннелди көрсөтүп, ошол туннел жөнүндө айтып берем. Буйрса. Очереттен, бирден, экиден кой бертат. Жактан тикет аласың. Тикет алып туруп барып, акчасын төлөп эмеге кетесиң. Карточка бергенбизге. Мындай тугандар. Тоодун башында жашайт элдер. Үйлөрдүчү. Мына эмеге киргизди. Кыргызстандын байрагы. Биздин Кыргызстанда дайым тынчтык болсун. Мөнбулан деген агайуу экен эмеси. Италия менен Франциянын бириктирип турган эме. 7 километр 600 метр Францияныкы, анан калган жагы Италия жактыкы, Италияныкы. Экөөнүн ортосу граница, ошонун ичинде. Биякта границада эч кандай эме жок да. Контрол деген нерсечи. Азыр мына жерден тикет алып, ошол жака карап басабыз. Кичине эле кар жаап, тайгалак болуп атса болду, жаап салат. Наракта вертолеттер учуп жүрөт. Акырын кою бертат. Достор, айтып кетчү нерсе 1999 жылы 24 мартта Италия жактан ушул Франция жака келип аткан фура күйүп кетип 39 адам каза тапкан. Бул Европанын тарыхында өтө чоң катастрофа болуп эсептелинет. Ошол менен булан туннелине азыр кирип, ошол менен булардан өтөбүз буйрса. Чек алгам, тикет азыр акча төлөп киребиз буйрса. Ciao sir. Thank you, grazie. metrlik tünelge kep kaldık.
buyursa. İçine giriyoruz yani. Metre 600 11 kilometre 611 metre. жазда сонун болот. Жазда жайда вообще жакшы бир жол болуп калат. Көрсө 25. 25'ten katı düşkünlüğü bol bulmuş. Ya geldik. Туғандар үшін мен видеоны тұқылам бұйырса, кейінгі видеода мен жақшы бұяққа келіп іштейм дегендерге 3-4 жақшы фирмаларды айтып, ошол жақшы фирмалардың номерлеріне полный ошол жөнүндө информация берем. Менин каналыма